Караңыздарчы, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей менин алаканым. Аябай кандай бадыраң чоң. Түшүмүн байлап аткан кези канча кишидей жалдап салышат бияка. Мындай дагы өзүнчө теплица салып, өзүнчө курам деген ойдо. Расширениялар буюрса күтүлүп турат. Эмдиги жылы болбойке бадыраңды өзү жакшы көрөт, өстүргөндү. Баягы бышып келаткандар бар экен. 2,5-3 тоннан тегерегинде терилет. Черезден. Черезден. Эмне деген сорт биякта? Оптом өткөрүп, анан потребительге жеткичекти бузулбаш керек. 7 миллион сом. 7 Алты миллион ай. сом. 51 миң доллар бир жылда. Böyle теплица куралыбыз. Башка өлкөлөрдөн алып атып, бизге экономикабызды сактай албай калып атабыз да. Көп жылдык тажрыйбасы менен бөлүшүп, ошентип күйүп отуруп алар келишкен да. Бадыраңдын эң чоң проблемалары, негизи проблемалар боюнча Убагында, например, бүт баары убагында болуш керек. Кандай проблемага туш болот, ошонун баарын силер уже билесиңер. Алдын ала бунун ар бир оорунун өзүнүн убактысы болот. Үйрөткөнгө аракет кылабыз. Буга көлөкө кылбаш керек, бул буга көлөкө кылбаш керек. Мына бадыраң аябай даамдуу экен. Бир бадыраңдын салмагы канча болуп калышы мүмкүн? Эң прибыльный кайсы болуп атат? Биздин эле рынок эле гидропоника менен эле Ооба. темаларды козгойбуз дагы теплица боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. AgroLife KG YouTube каналыбызда бүгүн биз теплица тууралуу кезектеги чыгарылышын сиздерге даярдап көрсөткөн атабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз биздики бадыраңга келип токтолуп атабыз. Артыбызда карасаңыздар, аябай бадыраң жакшы өсүп атат. Түшүмүн байлап аткан кези, ошо түшүмүн байлап силерге ошо результаттарын көрсөтүп, анакей биздин Азиз Айзадайымды тааныйсыздар. Айзадайым биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып, анан сөздү улантып кетели. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр, дыйкандар, мекендештер. Бүгүн бадыраң жөнүндө сизге айтып кетелик, маалымат берип кетелик. Жакшы. Маалымат бадыраң жөнүндө бизде бир көрүүчүлөрүбүз комменттерге жазып атышпайбы? Бадыраң жөнүндө дагы тарткылачы депчи. Мен өзүм деле бир жылдары эжемдер менен бадыраң 1-2 гектар өстүргөнбүз да. Бадыраң чогултуп, бирок ал открытый грунтта жерде болчу. Анан теплицада бадыраң өстүрүлүп аткан мага да өзүмө кызык болчу да. Бул теплица Бишкектин жанында жайгашкан теплица, э? Ооба. Ушул Бишкектин жанында эле экен. Биз 20 мүнөткө жетпей жеттик бияка. Бул теплица канча соток, анан канча жылдан бери иштетип атасыңар бул теплицаны? Бул теплица 60 сотик. 7-8 жыл болду курулганына бул теплицанын. Бирок биз менен иштегенине 2 жыл болду. Силер менен иштегенине? Ооба. Силер менен иштегенден бери 2 жылдан бери кайсы культура өстүрүлүп атат? Бадыраң. Бир гана бадыраң отурузуп келди? Жок, помидорду отургуздук. Былтыр отурулган, быйыл бадыраңга өттүк. Помидор кандай болду былтыр? Помидор жаман эмес, жакшы болду. Жакшы болду, э? Ооба. Просто болбойке бадыраңды өзү жакшы көрөт, өстүргөндү. Поэтому бадыраңга өттү. Помидор жакшы болуп, бадыраңды канча 2-чи сезон, 3-чү сезон? 4-чү сезон. 4-чү сезон жалаң бадыраңга отурузуп келатат, э? Ооба. Эми помидор боюнча биз өткөн чыгарылышта жасадык. Келе бадыраңга токтололу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кичине жакыныраак келип көрсөтүп коелу түшүмдөрүн. Караңыздар, аябай кандай бадыраң чоң. Баягы бышып келаткандар бар экен. Бул көчө күнү терилген кечинде. Бүгүн эртең менен кайра булар чоңоюп калды. Эртең менен терилет. Бул бүрсү күнү кечинде терилет. Получается 1,5 күндө бир урожай терип турушат. 1,5 күндө. Ооба. 60 соткага бир күндө терип салыш мүмкүнбү баарын? Ооба, терилет. Терилет, э? Канча кишидей жалдап салышат бияка? 8 киши. 8 киши бир күндө терип салат экен, э? 1,5 күндө канча 60 соткадан канча эме терилип атат? Бул бадыраң аз эле болду терилгенине. Бир 10 күн эле болуп калды терилгенине. Азыр ооба, через день получается где-то бир 2,5-3 тоннан тегерегинде терилет. Через день. Через день. Ошондо 3 күндө 6 тонна, 5 тонна терип атыптыр, э? 3 күндө ооба. 3 күн ичинде 5 тонна деп токтололу. 3 күндө 5 тонна терилип атыптыр 60 соткадан. Сортуна токтолуп кетели. Сорт эмне деген сорт биякта? Сорт кодовый сорт.
Кыргызстанда бул абдан жакшы сорт болуп Кодовый? эсептелет. Ооба, кодовый. Кодовый деп аталат, э? Ооба, аталганы кодовый деп аталат. Кыргызстанда аябай востребованный сорт. Бул сорт көпкө чыдайт, 3-4 күн базарда туруп берет. Бесин жоготпойт, анан катуу өзү бадыраң. Келе могу жагына дагы. Айтөрүңүз сорт боюнча. Главное, Могу чтобы жеринде чоң экен да. биздин максат бул биз урожайды алып, оптом өткөрүп, анан потребительге жеткичекти бузулбаш керек. Ошон үчүн бул сорттун эмеси жакшы да. Преимуществосу ошол экен да, Ооба. жакшы сакталган. Жакшы сакталат. Кодовый деген сорт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул бир 60 соткага канчадай көчөт кетти? 60 соткага Бияка 17 000. көчөт менен да туурабы? Ооба, Көчөт көчөт менен 17 000 көчөт кетти. 17 000, 60 сотка 17 000. Бир түп, бир көчөт канча урожай берет бир сезондо? Точносын мен сизге азыр айта албайм. Негизи 10 соткадан 40 тонна да алгандар бар. Караганына жараша болуп кетет. 20 соткадан 2 айда мен айтып кеттим эле мурунку чыгарылышта. 20 соткадан 26 тонна сатты 2 айдын ичинде деп. 26 тонна. 26 тонна 2 айдын ичинде? 2 айдын ичинде. Поэтому прям сейчас помидордукундай точный веси билинбейт да бул. Кыскасы силер мындай 10 сотиктен 20 тонна деп койсок, бир сезондо жаңылышпайбыз. Средний. Биякта силер жалпы эсептейт турбайсыңар, Ооба. сотка, мынча соткадан мынча тонна алынат деп, бир түптөн мынча алынат деп. Эми кээ бирлер бар да, кичинекей чакан эле жерлерине отургузуп, мындай бир түптөн эсептешет да. Бааларына токтолуп кетели. 4 сезон отургузуп, 4 жыл деп атасыңар, э? Отургузуп атат. Кайсы средний баада кандай сатылып атат? Мурункулардын эсептегенде где-то 70-80 сом. Ал отургузган убактына жараша болот, отургузганда. Поэтому килограммы где-то 70-80 сом болуп эсептелет. Орточо баа 70-80 сом Ооба, мынакей азыр 10 күн болду терип баштаганына бул жактын. 10 күндөн бери 35 сомдон башталган, көчөгүнү мынакей баасын сурасак 55 сомдон оптом принимает бул бадыраңды. Биякта Бишкектен эле принимать жасайт. Бишкектен эле принимает. Открытый грунттуку 35 сомдон экен. А бияктыкы? 55 сомдон. 55 сом. Жакшы экен да, 2 эсе кымбат экен да. Теплицаныкы деп туруп жанагы алып саткандар кызыгабы? Ошолор Алып саткандар да кызыгат, потребительдер да кызыгат. Теплицаныкы деп Ооба, туруп биз кымбат алып алат. базардан алып жегендер, биз дагы бизге да кызыктуу теплицаныкын алган. Эми бияктагы сапаттуу анан даамдуураак болуп атат, Ооба. анан сакталганы көпкө сакталган деген преимущество бар. Качество да. Обратно же помидордукундай эле, бияктыкында да качество ойнойт. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр силерге үзүп, тандап, үзүп, ортосун бөлүп көрсөтөбүз. Айжада сапаты жакшы деп атат, ичин көрөлү, жеп көрөлү. Азыр ага чейин келе математикасын жүргүзүп салбайлыбы? 60 соткадан 3 күндө 5 тонна терилип атса, эмесин айта алам да, бул урожайность кайсы малдан кайсы малга чейин алып атат? Июльда отургузганбыз, получается. Муну эми ноябрдын аягына чейин күндүн аба ырайына жараша болот, потому что бул теплицанын кичине отоплениясы слабыйраак, минус 20-ларды көтөрө албагандыктан байланыштуу ноябрдын аягына чейин аракет кылабыз өстүргөнгө. Бадыраңдын бир аз капризнийраак болот, кичине назик болот деп айтсак болот. Помидорго караганда. Помидорго караганда. Буга постоянно плюс 18 градус керек. Ошондо урожай жакшы берет. Если плюс 11-12 градуска түшсө, теплица урожайность албайт. Поэтому теплицаны, бадыраң теплицаны тандайт, топуракты тандайт. Теплица менен иштеп, бадыраң өстүрөм десе, отопленияга аябай жакшы басым жасап, маани берип, анан ушу градусун карап турушу керек экен да, 18ден түшпөш керек экен. 18ден түшпөш керек. Сыртта бир 30-35 градус болуп турганда, ошондо аябай подход минус 30-35 болгондо, минус 35 биякта боло элек, еще минус 30 былтыр болгон. Ошон үчүн бадыраңдын да баасы ошондон зависит. Так, муну канча терип башташты? Биринчи терим болду электи же болдубу? 10 күн болду терип атканына. 10 күн мурун болду. Бул деген августтун ортосу болуп атат. Ооба. Ноябрдын аягына чейин терилип атат. Бир сезондо
Кантип эсептесек болот? Бир сезондо канча тонна чыгат? Грубо 60 сотиктен грубо 100 тонна деп айтсак болот. Бир сезондо. Бир сезондо. 100 тоннаны средний баасы Средний баасы 70 сом деп коелу. 7 миллион сом. Ооба. 7 миллион сом. Бул эми расходтору өткөн чыгарылыштарыбызда деле айтканбыз, эми расходтор окшош эле болот да помидорго. Окшош. Жумушчу расход, удобрение, дары расход болот. Плюс отопление расходу. 60 сотка канча расход болот ошондо? Эстетип койбойлу. Эстетип койсок, 60 соткага примерно где-то 2-3 миң доллар удобренияга кетет. Жумушчуга кетет. 8 жумушчу иштейт. Азыр күнүгө иштеп баштады, потому что оролош керек, бир күнү териш керек, ошондой менен. Жумушчулар прям канча сом аларын точно билбейм, күнүнө обычно 1000 сомдон алышат. Вот. И отоплениясына где-то бир 500 миң точно кетет 60 сотикке. Көрөбүз, аны вот негизи кандай болот? Ноябрдын аягына чейин деп атабыз. Если теплица жылуу болсо, бул теплицаны продолжать этип кете беребиз. Өстүргөн боюнча эле кете берилет. Көмүрдү куртарат, көмүрдүн акчасы чыкса, жумушчулардын акчасы чыкса, удобрениянын акчасы чыкса, плюс еще прибыль келсе, жүргүзө беребиз. Негизи биз бадыраңды 9 айга чейин өстүрөбүз. 9 айга чейин? Ооба, 9 ай өсөт. Бадыраң бере берет. Почти өзүбүздүн бадыраңы Кыргызстанда өзүбүздүн бадыраңы круглый год эле болот экен да. Круглый год эле болот негизи. Жакшы экен. Поэтому 9 ай өстүргөнгө аракет кылганда бул просто теплицага байланыштуу да. Теплица жакшы болсо 9 ай өсүп кете берет. 9 ай сатыш боло берет. Теплица жакшы дегенде ошол отоплениясына басым жакшы жасаш керек экен да. 7 миллион сом чыкты. Ушунун ичинен расход алып салалы? 2,5 миллион деп айтсак болот. 2,5 миллион алып салалы расходун. Грубый эсеп менен. Минус 2,5 миллион. 4,5 миллион. Бул сезондо чистый прибыль экен да. 4 миллионду 88ге бөлүп салалы. 51 миң доллар. Бир жылда. Жакшы экен да. Биз деме кылалы эми. Нури теплица куралы биз. Жардам берелик, кургула. Теплица куралы биз деле. Биз теплица менен иштейли. Мынакей адистер бар экен. Акча салып туруп эле. Ушундай 50 миң доллар 60 сотка кылсак, бир жыл өзүнүн расходун жесе, бир жылга курганына, теплицасына курганына, андан кийин экинчи жылы ондай прибыльга болот экенбиз да. Эми бул көп жылдан бери иштеп келатасыңар силер. Бул тепличный бизнес өнүкпөй атат да Кыргызстанда. Бир азыр биз бадыраңга тиешелүү эле маалымат берели. Анан бир отуруп ушул эмнеге өнүкпөй атат, эмнеге ушундай прибыльдарга элдер жетпей атты. Шуну бир өзүнчө бир чыгарылыш кылбайлыбы, ажадайым? Жакшы болот эле, ооба. Кыргызстанда өтө көп маселелер бар. Именно тепличный бизнес менен бул темага эмегечи. Өзүнчө бир отуруп маек кылалы ошого. Бир күнү Да, акчасы аябай жакшы иштесе болот экен. Чет мамлекетке караганда бул жерде прибыль алып сонун иштесе болот экен да. Аны өзүнчө бир чыгарылыш даярдайбыз, интервью. Эгер суроолоруңар болсо, теплица бизнеси өнүгүү боюнча эмнеге ушундай биздики ушул убакка чейин өнүгүп келген жок, мунун келечеги кандай болот теплицалардын, ушундай ушул теманын негизинде суроолоруңар болсо комментарийге жазыңыздар, урматтуу дыйкандар. Биз мынакей айтып атабыз, эми Айзада айым өзүнүн макулдугун берип атат. Бир өзүнчө интервью кылалы, отуруп алып сүйлөшөлү ошол боюнча. Ооба. Караңыздарчы, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей менин алаканым. Мындай болгон бадыраңдар. Чоң болгон бадыраңдар. Терилет буюрса. Эртең менен баштап терилип баштайт. Эртең менен терилип баштайт. Бияка барып өзүлөр сатышабы жүктөп же бияка келишеби сатып алган кишилер? Өзүлөр келип алып кетишет. Даже ошондой, болгону ушул теплица менен иштеген адам өзү эле теплица менен жакшы иштетип, түшүмүн жыйнап чогултуп берсе эле сатып алгандар келип өзүлөрү алышат экен. Жетишпейт биздин Кыргызстанга. Мен дайыма эле кайталап кете берейин да. То, что теплица Кыргызстанга жетпейт. Бул бир чоң бир мотивация болуш керек кыргыз эл үчүн негизи. Потому что все время башка өлкөлөрдөн алып атып,
бизге экономикабызды сактай албай калып атабыз да. Именно дыйкан чарба боюнча. Мотивация жетпей атат, кичине анан билим жетпей атат. Эми ушу биздин канал Анан менен дезинформация көп болуп атат биздин Кыргызстанда. дезинформация дегенде жана жамандагандар көп Ооба, болот. жамандагандар көп болуп атат. Например, ой, бул теплица жумушунда акча жок. Например, бир киши 2 сотка, 5 сотка салыптыр, өстүрө албай койду. Анан ал туугандарына айтат, туугандар, менин досум теплица салыптыр, ал болбой калды деп айтат. Ушинтип дезинформация көп. Элдер теплица дегенде эле болду жаман экен, болбойт экен Жаман деп экен деп, азыр вот көз менен көргөндөй вот доказывать нужно. результатындаки болуп атат. Ооба, потому что айтып кетейин, биздин кошуна өлкөлөр, Узбекистан, Таджикистан, Казакстан бүт барында теплица өнүккөн уже. Алар бизге импорт менен келип атат. Товарлары. Биз еще импортко чыга албай атабыз. Анткени өзүбүз камсыз кыла албай атабыз. Ошол дезинформациялар менен ошо эмки чыгарылышта буюрса, Аяз Байке менен айтып кетейин. Ооба. Хорошо. Мен дагы дыйкандарга айтып кетет элем. Жаңа баштайм теплица курам дегендерге өтө жети өлчөп бир кес деген сөз бар го. Орустарда айтат, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь деп. Ошол нерсени айтышым керек. Мына теплица сонун экен деп туруп эле теплицаны деле куруп алып эле өзүм иштетем деп эле мына элдер кылып атат деп деле антип деле биз сунуштабайбыз да. Аябай адистер менен иштешкенер керек. Адистин көзөмөлү менен анан бул адистер көп жылдык тажрыйбасы менен бөлүшүп ошентип күйүп отуруп алар келишкен да. Ошондуктан ошо адистер менен иштешиңер керек. Айзада сыяктуу Айзада айым менен иштешиңер керек экен да. Урматтуу көрүүчүлөр, Агролайф KG YouTube каналынын катталуучулары, мондай теплицада жүрөбүз азыр. Билсем мен ушундай түшүмгө ээ болуп аткан кездер экен. Эми бул 2 жылдан бери иштеп аткан байкебиз азыр чисто прибыльга иштеп атат да, туурабы? Ооба. Кандай болуп атат? Өзүнүн анын отзывдары кандай болуп атат? Не деп атат ушул? Жакшы буюрса. Мындай дагы өзүнчө теплица салып, өзүнчө курам деген ойлор бар. Расширениялар буюрса күтүлүп турат эмдиги жылы. Азыр бир аз Өзүнүн башка задачалары, башка максаттары, задачалары бар. Эмдиги жылы буюрса чоңойтконго пландарыбыз бар. Эми ушул теплица куруп туруп иштетип, анан кийин өзүн актап аткандан кийин дагы курам деп атсаң да жакшы экен да. Ушул адистер боюнча айтып кетейин деп аттым эле. Бияктын сиз адистери жок, иштеп кеткен кишилер көп болуп атпайбы? Ошолор почти канча проценти банкрот болуп калып атышат? 90% деп айтсам жаңылышпайм. Мынакей адистерден баш тарткандар 90% деп айтып атат да. 90% күйүп Прям кетишет экен да. таптакыр банкрот болбосо, чисто расходко эле иштеп атышат да. Например, биз азыр эсептебедикпи, 4 миллион өзүнө калып атат депчи. Чистый прибыль депчи. 2,5 миллионго сатып токтоп калгандар көп. 2-4 миллионго сатып токтоп калгандар көп. По идее, Мен теплицада өскөн, анан дары-дармек менен эле монтип өстүрүп салышкан, химикаттар менен өстүрүп салышкан деген сөздөр көп болот да теплицада. Силерде кандай технология менен, кандай дарылар менен, кандай биз дагы дары колдонобуз. Удобрение колдонобуз постоянно. Анткени деген булар дагы тамак жейт да, биздегидей эле. Эт жегиси келет, балык жегиси келет. Туура? Туурабы? Ошого биз көп басым жасайбыз. Тамактанууга деп айтсак болот, удобрениени. Калганы болсо эме болот. Дарылар болсо 1-2 күндүк дарылар, максимум 3 күндүк дарыларды колдонобуз, чтобы потребитель жегичекти бул эмелер Жок болуп кетиш керек. Жок болуп кетиш керек. Зыяны жок болуш керек. Только зыянкечтерди өлтүрүп эметти ооруларынан жеңгенге эле. Ооба. Мынакей бул жана башында басып келатканда бышып аткандар экен, а бул жерде мынакей гүлдөп атат. Булар качан бышат эми? Булар 1 жума 10 күн ичинде бышып калат. 1 жума 10 күндүн ичинде бышып калат, Просто бул жак кичине көлөкө болуп атат да. Ошондон кичине шашпай өсүп атат бул жак.
Калгандар болсо күндө тургандар бат-бат өсөт. Бадыранга күн да керек. Ушундай нерсеси бар экен да. Бадыраң очень Эмнеге капризный. бул көлөкө бактар менен жабылып Бактар калган да? менен жабылып калган. Силер кандай совет бересиңер? Бактар жанында туруш керекпи же? Жок, турбаш Алып керек. эле? Ооба, биз көбүнчө советуем ачык полега. Ачык боло күнгө доступный болуш керек, Ооба. күн менен. Теплицаны да туура куруш керек, чтобы полностью теплица бүт күндү көргөн үчүн. А то есть, которые именно көлөкө бири-бирине түшпөш керек, бул бактардыкы дагы. Туура. Мына бул жерде өз-көзүңөр көрүп атасыңар. Ар жакта бышып атат, а бул жерде көлөкө жерде мынакей кичине эме. Бул эми кечип берип, кеч уже болгондо кичине минуска киргизип атат да. Бактарды кыйып салганга болбойбу? Эми бакт улсат менен ашык кыйыш керек да булар да. Ооба. Бул байкеге бир 2-3 метр өтө деле проблема эмес да. Бул бияқта бир 4 метр эле ооба бадыраң страдает. Бирок уже мынакей бактар көлөкөдөн өткөндөн кийин бул жер уже кайра байлап баштаган да. Ооба. Мынакей. Жакын-жакында да тартып коюп туруңуз, баягы биз сүйлөшө беребиз. Бирок могуну ушундайды көргүсү келет да элдер. Результатты, урожайды көз кубанып турсун. Айза дайым, бадыраңдын эң чоң проблемалары, негизи проблемалар боюнча кеп кылбайлыбы? Кандай проблемалар менен? Бул бадыраңда проблема оорусу көп болот. Вредительдери көп болот. Зыянкечтери. Зыянкечтери, ооба. Потому что оорудан 4-5 оору келет, тамырдан. Үстүнөн 5-6 оору келет, жалбырактардан. Анан көп зыянкечтери бар. Ошолорду көзөмөлгө алып, буну оорутпаш керек негизи бадыраңдычы. Анан зыянкечтерди да көбөйтпөш керек. Убагында, например, бүт бары убагында болуш керек. Бул биздин системабыз полностью профилактикага кетет. Профилактика болуп турганда бадыраң оорубайт. Например, бул азыр бир бадыраң ооруп калды, 2 жума өзүнө келет. Жок, биз биринчи мындай, бир жумадан кийин ооругандан кийин биз көрөбүз. Ооруп калганын. Бир жумадан кийин биз дары бергич чекти, булар дагы күчөйт оорусу. Биздикиндей эле оорулар. Анан ошолорду 2 жума урожайность түшүп кетет да. Ошон үчүн буларга постоянно профилактика кылып туруш керек. Зыянкечтер дагы мунун бүт биз берген удобренияларды өзүнө соруп алып турат да, жейт. Анан жалбырактар жакшы иштебейт. Бадыранга күн керек болгондуктан жалбырактар жакшы иштебесе, бадыраң да аз чоңоет. Ошон үчүн муну жакшы караш керек бадыраңды. Профилактика деп атпайсыңарбы? Ооба. Силер ошо профилактика дегенде бул билимге көп жылдан бери билим алып келип туруп, ошон үчүн алдын ала кандай зыянкеч болот, кандай проблемага туш болот, ошонун баарын силер уже билесиңер. Алдын ала бунун ар бир оорунун өзүнүн убактысы болот. Ар бир оорунун өзүнүн убактысы болот. Например, азыр биз айтып атабыз, сразу перепад температуры болот бир жумада. 30 градустан 20 градуска түшөт. Анда бир оору келет. Анын баарын силер билесиңер, силерде жазылуу бүт бар туурабы? Ооба, биз да түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз ар бир клиент байкелерибизге биздин эмне үчүн берип атабыз бул дарыны, эмне себептен бербесек эмне болот. Ошолордун баарын айтып, үйрөткөнгө аракет кылабыз. Сурайт эмнеге биз бүгүн мынча көп дары бердик, а эмки жума биз вообще дары бербейбиз депчи. Ошон үчүн бүт баарына суроо жооп кылып үйрөткөнгө аракет кылабыз. Жалбырактан оору келет, тоже перепад температурадан. Анан күн түшүп кетсе, бадыраң аз берип баштайт, ага дагы өзүнчө тамактануу, удобрение берилет. Ошон үчүн ар бирөө Убагында өз убактысында болот. Керек болсо убагында дегенде, керек болсо сааты менен туура сааты бар. Сааттарын жазып турабыз, ооба. Күндүн кечки маалы, түндө, эртең менен дегенде Бүт баарын ооба. ошондой нерселерди да караш керек да, туурабы? Ооба. Мисалы үчүн булардын аралыгы дагы бар да, туурабы? Ооба. Ошонун соблюденияларын болуш керек. Аралыктар, эки көчөттүн ортосу канча эгилиш керек. Бул, например, бул теплицанын местоположениясы кечте туура эмес да. Анткени
Бул буга көлөкө кылбаш керек, бул буга көлөкө кылбаш керек. Күн равномерно тийиш керек бүт жаккачы. Ошондо бадыраң бат өсөт. Ошондо баары чогуу өсөт да. Бул жакта бир аз кичине местоположение менен проблемалар болгондуктан Буну башында куруп атканда ошону эске алыш керек. К сожалению, бул башында эң башында теплицалар келгенде, тренд болгондо азыркы айткан сөздө ошо местоположениены жакшы карабай калышкан да. Айтат, информация жетиштүү болгон эмес, к сожалению, мурунку тепличниктерге. Азыр эгер ушундай эле бадыраң 60 соток курдурсаңар, силер башкача кылып курмаксыңар туурабы? Ооба, кийичине эмес. Күнгө ылайыктап коюлган жакшы болот да. Бир жакшы бир бадыраң тандап туруп жеп көрөлү, ортосун ачып көрсөтөлү. Жакшы дегенден баары эле жакшы экен. Жактан үзө берейин эми. Гүлү менен ошо гүлгө да кете элек экен. Жакшы баша элек окшойт. Мындай. Сочный экен да. Сонун экен да. Вообще дамдуу экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бадыраң аябай дамдуу экен. Действительно, баягыда бир базардан салат алып, салатка деп сатып алып жеп көрдүм эле. Ичи момундай кээ бирлердики пустой болот экен го, эмнеге? Удобрение жетишпегендиктен. Жер семирткич жетишпей калган, э? Кантипкидей ортосу пустой болуп турган, жесең кургак сыяктуу болот да. Мына сочный, дамдуу болот аябай. Буну биздин базарларга таратасыңарбы же бир эле бир клиент бар бияка? Бир клиент бар. Бир эле клиент алып кетет, э? Ооба. Ал болсо биздин базарга таратып берип калат, э? Ооба. Кирер менен эле бир катарга кирдик. Мынакей, биякта дагы чоң бадыраңдар. Бир бадыраңдын салмагы канча болуп калышы мүмкүн? 100 грамм. 100 грамм тегерек. 120 грамм. Помидордой эле экен, салмагы примерно. Помидор бир аз чоңураак. 100 грамм. Азыр силер теплица иштетип атканда гидропоника, клубника, Ооба. бадыраң, помидор, дагы кайсы культураларды өстүрүп атасың? Кабачок. Ушулардын азыр эң прибыльный бүгүнкү күнү быйыл эң прибыльный кайсы болуп атат? Кайсы культуралар менен иштегенде? Негизи клубника жакшы. Клубника жакшы, бирок анын расходу көбүрөөк. Бадыраң, помидор окшошураак акчалары. Просто теплицага көрө, хозяинга көрө, иштегенине жараша бүт баары болот. Эми клубниканы экспортко болуп атпайбы? Ооба. Экспорт болгон үчүн ошон үчүн Жок, кышында саткан жолдору оңой болуп, клубниканы кишилер көп талап кылгандыктан ошондон жакшы болуп атат да туурабы? Ошо баасына жараша прибыльный болуп атат. Жок, андан бул ачык жердикин айтып атабыз. Гидропоника экспортко кетпейт, бул өзүбүздүн базарга жетет. Кышында биздин рынокто клубника жок, жетишпейт, ооба. Жетишпей калганда ошондо биздин эле рынок эле гидропоника менен эле Ооба. жеткизип койсо болот экен да. Прям совсем биздин рынокко ашып кетсе, Казакстан бар, Россия бар, бүт баары кышында клубниканы алышат. Без проблем. Бизде азыр тренд болгон бул ачык поледе клубника эккен. Андан получается жакшы гидропоника именно кышында өстүрүлгөн. Дефицит учурунда өсүп чыгат. Средняя цена клубники, например, ноябрьде сатып башташса, 1,5 миңден баштап атышат баасын гидропоникада. 2 миңден сатышат көп учурунда. Анан баасы түшүп 500 сомго түшкөнгө чейин сатылат и все. Ошо менен.
Орточо Окпотуп. баасы 1,5 миң сом, 1000 сом тегереги сатылып атса, Ооба. сом турбайбы. Ошон үчүн гидропоника жакшы, бирок расходу 2 эсе көп деп айтам да, постоянночу. Буюрса клубникаларыбыз өсүп калсын гидропоникада, силерди да конокко чакырабыз. Гидропоника боюнча, аба эле Ооба. артымда турбалар бар. Гидропоника боюнча дагы чыгарылыш даярдайбыз. Ошондо мынакей Айзадай мен дагы 2, 3 чыгарылыш, 4 чыгарылыш эң эле аз дегенде ошо чыгарат экенбиз да. Мына жерге бир тамчылатып сугармага да бир көрсөтүп койсуңбу эли. Мынтип бүт капельный орошение биякта. Эми капельный орошение боюнча уже элдер түшүнүп эле калышты. Жакшы пайдасы көп дегендей. Бадыраңды теплицада өстүргөндө без капельного орошения болбойт туурабы? Негизи ачык жерде эле биз капельного болбойт. Просто биз кичине артта калганбыз да башка өлкөлөргө карагандачы. Бүт эле өлкөлөр капельный орошение менен сугарат. Ачык жерди дагы. Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, урматтуу дыйкандар. Бүгүн силерге теплицада өсүп жаткан бадыраң боюнча маалымат бердик. Болгон суроолорду бердик деп ойлойм. Сиздер комментарийлерге жазыңыздар. Балким биз унутуп калган суроолор болуп калышы мүмкүн. Теплицада ушу бадыраң өстүрүп аткан кандай көйгөйлөр болот, кандай иш жүргүзүш керек, ошол боюнча суроолорду бере берсеңиздер болот. Биз эмки чыгарылыштарда мына уктуңуздар, анча-мынча темаларды козгойбуз дагы теплица боюнча. Сиздер ушул видеолорду көрүп атканыңыздарга чоң рахмат. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.